Өткөндө жарамазан айтылып, мекеме уюмдарга ошол жерден Томирис карындашыбызга деп акча чогултулган. Ошол кутуча ачылып атат. Бул жакта Азамат аке бар, Нурлис, бул жакта тууганыбыз баары биргеликте ошол бүгүнкү канча сумма болгонун баардыгын отчет берди. Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. 2 күндөн бери ушул кайрымдуулук жарамазаны иш-чарасы өттү биздин районубузда. Бул демилгени Карабар райондук мамлекеттик администрация көтөрүп чыккан. Бул ушул Рамазан айында кызларды жаштарынын ушул Томирис деген кызыбызга сбор болуп аткан. Ошол нерсени колдоп, анан маданияттын кызматкерлери кызмат кылып беришти. Ошонун негизинде 2 күндүк иш-чаранын негизинде сумма чогулду. Ошол сумманы билиз. Саламатсыздар, урматтуу жамаат, урматтуу Айтматов районунун тургундары. Жогоруда Азамат акебиз айтып кеткендей эле, Айтматов райондук мамлекеттик администрациясынын демилгеси жана ошондой эле райондук маданият бөлүмүнүн жалпы эмгек жамаатынын колдоосу менен 2 күндүк кайрымдуулук жарамазан акциясы өткөрүлдү. Бул акцияда ушу биздин Кызыл Ат районундагы Томирис карындашыбыз чоң суммадагы акча каражаты менен ден соолугуна байланыштуу оор операцияга муктаж болуп аткан экен. Ошого алган улуу күнүндө биз да четте карап турбай, өзүбүздүн салымыбызды, жардамыбызды кылалы деп райондук мекеме уюм ишканаларынын жеринен жарамазан айтып акция уюштурдук. Ошо анын натыйжасында жыйынтыгында жалпы акчалай түрүндө 113.245 сом акталай, андан тышкары 1.380 сом электрондук капчыктарга которулуп берилди. Ал эми ушул азыркы 113.000 сом 265 сомду жалпы 114.865 сомду жалпы ошо бүгүнкү уюштуруучу комитетке, ыктыярчыларга, ошо райондук мамлекеттик администрациясы жана ошондой эле райондук мекеме уюмдардын жалпы эмгек жамаатынын атынан тапшырып атабыз. Ушул акчабыз ушул карындашыбыздын ден соолугуна, саламаттыгына шифасын берсин. Бул жөн гана себепчи болуп атабыз. Биз негизгиси баардыгы Алладан буюрса ден соолугу жакшы болуп, ошо өзүнүн үй бүлөсүнө аман эсен кайтып келсин жана ошондой эле өзүбүздүн алдыдагы мамлекетибиздин, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө бир салман кошкон жакшы бир кыргыздын керегине жараган мыкты кыздардан болот деп ишенебиз. Ошо менен катар эле ошо биздин райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан демилгеленген иш-чарага өздөрүнүн салымын кошуп, четте карап турбай, жалпы эмгек жамааты менен бизге кошуп жабыла көтөргөн жүк жеңилдейт, туган сыңарда ушу жабыла көтөрүп, ушул кыска аралыктын ичинде ушунча акча каражатын чогултууга салым кошкон биздин райондук мекеме уюм жетекчилерине, анын эмгек жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, дайыма оорубузду ордон, жеңибизди жерден алышып, бири-бирибизге өбөк жөлөк болуп жүрө берели. Рахмат. Ашыкта жазып жүрө берели.